Эквадорда мафиянын козголуунан кийин массалык башаламандык башталды. Түрмөлөрдө бунт көтөрүшүп, Эди Бананын лидери качып кеткенден кийин өлкөнүн президенти өзгөчө кырдаал режимин киргизди. Бирок бийликтин мындай кадамы башаламандыкты ырбатты. Кылмышкерлер унааларды өрттөп, полиция кызматкерлерин уурдап, жарылуучу заттарды колдонушкан. Бандиттер жада калса телестудиянын түз эфирине кирип келип, алып баруучунун чөнтөгүнө жарылуучу затты салып, полиция тоскоол болбошун талап кылган. Президент буга жооп кылып, өлкөдө ички куралдуу жаңжал абалын жарыялап, армияга 22 кылмыштуу топту жок кылууга буйрук берди. Анын курамында 10 миңдеген адам бар. Куралдуу күчтөр аларды тыптыйпыл кылып кырууга катуу киришти. Соңку маалымат боюнча башаламандыкта 10 адам каза болду. Эквадордо куралчан адамдар түз эфирде телеканалды басып алышты. Эквадордун Гуаякил шаарында куралчан адамдар TC Television телеканалынын тартуу аянтчасына түз эфирде бастырып киришип, алып баруучуларды жана конокторду туткунга алышты. Бул тууралуу Reuters жазды. Өлкөнүн президенти Даниэль Ноба түрмөдөн Лос Чонерес бандасынын таасирдүү лидери Адольфо Масиас 7 январда качып, 4 полиция кызматкерин кошо уурдап, жардыруулардын сериясынан кийин өзгөчө абал режими менен коменданттык саат киргизгенин жарыялады. Соңку маалыматтар боюнча бандиттер полициялык бөлүмдөрдү, мектеп, университет, атүгүл метрону да басып алып, адамдарды уурдап качып, барымтага алышууда. Көчөлөрдө ок атышуу токтой элек. Булак Сереп Кежи. Филармонияда Израиль ырчыларынын концерти өтөбү? Маданият министрлиги жооп берди. Бишкектеги Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында Израиль ырчыларынын концерти өтөт деп социалдык тармактарда тарап жаткан маалыматтар чындыкка дал келбейт. Бул тууралуу Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги билдирди. Маалымдалгандай, концертти уюштуруучулар менен улуттук филармониянын ортосунда эч кандай келишим түзүлгөн эмес жана түзүү планы да болгон эмес. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги коомчулуктан такталбаган маалыматты бөлүшпөөгө чакырды. Булак Супер Кежи.